Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Ушундай бир чакан видео чыгарышка муктаж болуп жатам. Бүгүн жаман кабар уктум. Азыр Адилет деген иним Филадельфиядан чалып калды. Алмаз байке, бүгүн жаман иш болду дейт. Бүгүн Америка Кошмо Штатында 3 март биздин мекендештер, 2 жаш жигит машинасы бузулуп калып, жолдун четинде турса, bir машина келип, бая кырсыктап коет да, мына Кашкабактын ортосунда. Эки биздин жаш инилерибизди сүзүп, эки инибиз каза болуп калыптыр. Адилет инибиз мыякта достору менен чогулуп, барып, полицейскийлер чакырып, барып, бирөөсүнүн денеси жакшы таанылбай калыптыр дейт. Бирөөсүн тааныдык дейт. Мен ошол азыркы учурда толук маалыматты күтүп атам. Бул жакка көптөгөн азыр мекендештер келип атпайбы? Анан көп мекендештер билбей атат. Ушундай кырсык болуп, бир жаманчылык нерсе болуп кеткенде каяка кайрыларын билбей атат. Анан мен деген Зияш иниме чалып, ошол жана консульствонун Кыргыз мамлекетинин элчилигинин номерин сурасам, Чыңгыз мырза деп, бул Чикагода консульство бар да, ошол жакта иштеген Чыңгыз мырзанын телефонун берди. Чыңгыз мырза менен жаңы эле байланыштым. Ал Чыңгыз мырза айтты, ал жигиттер менен байланышып бардык нерсени түшүндүрүп бердик. Бул кандай болуп калат дейт? Филадельфия Кыргыз мамлекетинин элчилигине жакын болгондуктан посольство Вашингтон ДСде, ошол жактын номерин бердим дейт. Ошол жак менен байланышып жардам берет деп айтты. Анан негизинен мекендештер көбү билбей атат. Ар кандай кырсыктар болуп калганда эң биринчиден Вашингтон ДСдеги биздин элчиликтин горячий линиясы бар. Ошол жака чыгып байланыш керек. Мен жана Зияш иним менен сүйлөшкөндө дагы айтты го дейм, мамлекеттин бюджетинен ошондой ар кандай иштерге акча бөлүнөт дейт, жардамдарды берет. Анан ошол Адилет иним айтып атат, азыр Алмаз байке сизге бүт толук маалыматты беребиз дейт. Ошол мен маалыматтар келгенде дагы бир видео чыгарганга муктаж болом. Анан көп түкүрсө көл болот дегенде бир фонд ачылат дейт. Ошол фондко өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген бая каражатты бөлүп берсеңер, кээ бирөө $5, кээ бирөө $10, кээ бирөө $100, кээ бирөө колунда бар, мыякта биздин компаниялар бар да, алар көбүрөөк которсо, анан ошол каза болгон эки инибиздин баягы сөөгүн Кыргызстанга жибериш керек. Бул бүгүн болгон окуя экен да, анан эртең бүрсү күндөрү болуп калабы, канчалык тезирээк кыймылдашак, ошончолук баягы ишти бүтүрүшүбүз керек эртерээк достор. Мен дагы ошо кеч болуп эс алайын деп жаттым эле, анан ушундай кабар келгенде жаман болуп, сиздерге ушундай видео менен бөлүшкөнгө муктаж болуп атам достор. Ошон үчүн толук маалымат чыккандан кийин дагы толугураак маалымат берип, ал мекендештерибиз качан келген, аттарын, фамилияларын айтып, кайсы жердик болот. Бирөөсү балыкчылык деп угуп атам, көлдүк мен иним болот экен. Дагы бир жигит грин карта утуп келген жигит дейт, ал каяктык экенин билбейм. Мен толук маалыматты күтүп атам достор. Ошол толук маалымат чыккандан кийин сиздерге дагы бир видео чыгарып бөлүшөм. Ошондой достор. Кырсык Кашкабактын ортосунда достор. Аман эсен бололу. Бирибизди колдойлу. Экинчи видео чыгарам, күтүңүздөр достор.